Альянс Алтын компаниясы улуттук жашыл мурас өнөкөтүгүн колдойт. Компаниянын көмөгү менен Талас областынын кире беришине ийне жалбырактуу көчөттөр тегилди. Бул долбоор жалпы областтан, жалпы Алтын альянс менен биргеликте биз дайыма чогуу иш алып барабыз. Анткени бул экологиялык долбоор да болуп эсептелинет. Ар бирөөсү сатып алынып атат. Жашыл, таза ушу тоолорубуздун абалын жакшыртуу менен элибизге, жерибизге кызмат кылуу. Жалпы 50 сотук жер жашылданды. 200дөн ашык ийне жалбырактуу жана ак кайыңдын көчөттөрү отургузулду. Ошондой эле тегереги курчала турган болду. Бул ишке Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 400 000 сом бөлүндү. Сөзсүз түрдө компания толугу менен элдин кызыкчылыгына иштейт. Талас элинин бардык социалдык болобу муктаж болгон ар бир тармакты колдой бермекчи, колдоп келаткан и дагы колдоп келет. Облус жетекчилиги менен Альянс Алтын компаниясынын биргелешкен долбоорлору жакын арада өз жемишин берерин токойчулар ишенимин артышты. 50 километр деген эле уже тоолордо хвойный породалар, ел жашагысы келет. И бул как раз ошол как раз биздин тоого Сабырдын регионуна аябай туура келип атат да. Жашыл мурас акциясына Талас облусундагы токойчулар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер активдүү катышып, көчөттөрдү тигүүгө жардам беришти. Областтык бардык мекемелер, 4 район, шаар баарыбыз эл шаркка бир команда болуп, ушу областыбыздын Кыргызстандын жашылдандырууга бир кичинекей болсо да салым кошойлу деп келдик. Альянс Алтын компаниясы мындан ары дагы Талас областындагы жашылдандырууга салымын кошо бермекчи.